элге дагы чоң рахмат. Мына имаратты куруш азыр оңой эмес. Эл салымы менен элдер Сузак элине дагы чоң ыраазычылык билдирип кетем. Ушу аялдарыбыз үчүн, энелерибиз үчүн мындай удобство кылып жардам берген бардыгына терең ыраазычылык айтып өтүп кетем. Ассаламу алейкум достор. Мына мурда бул жер Ырыс айыл өкмөтү болчу. Азыркы учурда Барп айыл өкмөтү, мурдагы Лелин айылы. Сиз менен биз Сузак эли, эркектер жана аялдар арзыкып күткөн нерсе мына бүгүн иншалла ачылып мына азыркы күндө иштеп атат. Аялдар больницасы. Бул жерде аялдарыбыз үчүн бизге керектүү болгон УЗИ, зубной, лаборатория жана операционный жана башка ар кандай больнойларга ушу жерге келип лечение алса болот. Ар кандай врачтар, ар түрдүү врачтар бар ушул жерде аялдар үчүн. Бул жерде врачтардын бардыгы аялдар, эркек врачтар жок. Бул жерде операционный канасында миллиондон ашык жаңы заманбап аппараттар алып келинген. Ата журт партиясынын төрагасы Айбек Тураталич спонсор болуп ушул жерге элибизге жардам этесин деп алып келинген. Бардык аппараттар бар, удобстволору жакшы, заманбап бардыгы. Анан дагы сиздерге бир нерсени айтып өтүп кетейин. Айбек Тураталич өзү айтып өттү. Бул жерде лечение алганы бизде мына мүмкүнчүлүгү мына каражат жетишпеген жакыр үй бүлөлөр болсо келип ушул жерде бир сомсуз дарыланып кетсе болот. Ошондой мүмкүнчүлүктөрү бар. Эми достор, бул оорукананын ичиндеги аппаратуралар менен силерди тааныштырып өтөбүз. Мына достор, бул жерде келип регистратурада өтөсүңөр. Бул жерде мына удобстволор жаратылган, заманбап. Бул жак мына УЗИ, бул жерге кирип көрсөк болот. Мына бардык шарттары бар. Бардык аппараттар заманбап. Бул жер лаборатория. Бардык условиялар бар. Бул жерде ЭКГ, кардиолог. Бул жакта аялдарыбыз үчүн зубной. Мына бул жерде бизге мына эң керектүү болгон мына биздин бардык Сузак элинде зубной аялдар врач бар деп издеп жүргөн мына ушул биздин аялдар больницасында мына бардык шарттар бар. Биздин врач аял бул жерде. Бул жер процедурный кабинет мына 24 саат иштейт. Бул жерде элдер келип капельни алып кетсе боло берет. Күнү түн кызматта. Азыр экинчи этажга чыгабыз. Бул жакта операционный комнаталар бар. Мына бул больница мына абдан сонун абдан сонун жер. Бул жерде эл салымы менен бүткөн бул Сузак элинин ашар жолу менен бүткөн больница бул. Бул жерде мына заманбап, кымбат миллиондон ашык аппаратуралар бар мына заманбап. Ушул аппараттарды жогорку кеңеш депутаты Айбек Тураталич өз салымын кошуп, ушу элибизге пайдасы тийсин деп ушул аппараттарды спонсор катары берип ушул жерге бериптир. Айбек Тураталичтин Сузак элине көп салым тийип атат. Мына биздин аялдар роддомдун полный капремонтунун республика бюджеттен ошол жерден каражат болдуруп ошо капремонттарды кылдырды. Мына Сузагыбызга чоң больница түшүп атат. Ошого дагы салымы көп. Мына бул жерге дагы салым кошуп атат. Ошондуктан Айбек Тураталичтен Алла ыраазы болсун, иштериңе ийгилик каалайбыз. Элге дагы чоң рахмат. Мына имаратты куруш азыр оңой эмес. Эл салымы менен элдер Сузак элине дагы чоң ыраазычылык билдирип кетем. Ушу аялдарыбыз үчүн, энелерибиз үчүн мындай удобство кылып жардам берген бардыгына терең ыраазычылык айтып өтүп кетем. Азыр бизде дагы кошумча
аялдарыбыз, энелерибиз үчүн фитнес клубтары бар, көрсөтүп өтөбүз азыр. Мына достор, бул жерде мына заманбап мебелдерди араб фонду тарапынан жардам көрсөтүлгөн. Мына бардык комнаталар ушундай заманбап мебелдер араб фонддор тарапынан берилген. Бул жакта мына душ, ванна бардык шарттары бар. Мына евро ремонт стилде ремонт болгон, евро бар жогунда шарттары түзүлгөн. Бул жак 3-этаж фитнес клуб. Аналарыбыз, аялдарыбыз үчүн. Мына достор, биздин клиниканын 3-кабаты. Бул жерге апаларыбыз, энелерибиз келип, мына ден соолугу үчүн мына ушул жерде дем алып, ушул жерде машык кылса болот. Мына достор, биздин Сузак элине мындай шарт жок аялдарыбыз үчүн. Аялдарыбыз келип бул жерде 24 саат иштейт бул клиника. Элибиз үчүн капельный укол кандай учур болбосун 24 саат ушул жерден лечение алса болот. Мына достор, 3-кабатта дагы мына араб фонд тарапынан жардам берилген мына заманбап мебелдерибиз бар. Достор, мына мен бул видеону чыгарыштан максат, бул жерге мен бир карындашым ооруп калып, ошол аялдар больницасы бар деп угуп алып келип, бул жерде мен бардык шарттарын өзүм мына кызыгып, эл үчүн мындай элге жеткирейин ушундай маалыматты деп өзүм бардык удобстволорду көрүп чыктым. Бул жерде бардык шарттар бар. Мен сиздерге депутат катары айтып өтүп кетейин. Бул жер аялдарыбызга өтө керектүү клиника болуп ачылды. Бул жерде биздин Сузак Али Кеңеш депутаты Маткаримова Саида, Ахмедова Зухра эже, дагы Гүлмир эже, Барны эже ошондой врачтарыбыз эл үчүн кызмат кылып атат. Алардан дагы Алла ыраазы болсун.